Тажикстан Республикасынын Оли Мажлисинин намояндаган Majlisine Kırgız Respublikasının Jogorku Kengешинин кайрылуусу. Biz Kırgız Respublikasının Jogorku Kengешинин депутаттары 2022 жылдын 27 январында болуп өткөн эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдерге, ынтымак, коңшулаштык жана өз ара колдоочулук мамилелерге каршы келген кезектеги чек ара жаңжалы боюнча олуттуу тынчсыздануубузду билдиребиз. Адам жоготууларына жана карапайым калктын азап чегүүсүнө алып келүүчү согуш катышуучуларына айланган чек ара жаңжалдары боордош элдердин ортосунда болбошу керек. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалды турукташтыруу, мындан ары чек ара жаңжалдарынын алдын алуу жана аларга жол бербөө максатында чек ара аймактарында талаптагыдай контролду камсыз кылуу боюнча мамлекеттик органдардын жүргүзүп жаткан иш аракеттерин кубаттайт. Кыргыз Республикасы эгемендикке ээ болгон алгачкы күндөрдөн тартып эле эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдерге ылайык Тажикстан Республикасы менен достук жана ынтымак коңшулаштык мамилелерди курууга, Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо процессин аягына чыгарууга умтулуп келет. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши өз ара урматташуунун, ишенимдин, макулдашуунун жана тең укуктуулуктун негизинде эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун ар кандай маселелерин чечүүдө парламенттер аралык өз ара тыгыз аракеттенүүлөрдү белгилөө менен эки өлкөнүн парламенттеринин Кыргыз Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо маселелерин жөнгө салууга жана тездетүүгө өбөлгө түзүүсү зарыл деп эсептейт. Биз сиздерге кайрылуу менен биздин боордош элдерибиздин ортосундагы өз ара ымаланы жана достукту чыңдоого, ынтымак коңшулаштык, күч колдонуудан жана кысым көрсөтүүдөн баш тартуу, талаш тартыштарды тынчтык жолу менен жөнгө салуу принциптеринин негизинде өз ара карым катнаштарды курууга, жаңжалдарды болтурбоого, эл аралык укуктун, ошондой эле адам укуктарын жана эркиндиктерин урматтоонун ченемдерин сактоого жана мамлекеттик чек ара аймактарындагы туруктуулукту, бейпилдикти чыңдоо жана ишеним артуу чараларын жүзөгө ашыруу маселелеринде тыгыз кызматташууга чакырабыз. Эки өлкөнүн парламенттери чек ара маселелерин өз ара пайдалуу чечүүгө жана жөнгө салууга көмөк көрсөтөт деп ишенебиз. Бул чаралар эки өлкөнүн ортосунда эки өлкөнүн элдеринин достук жана ынтымак коңшулаштык мамилелеринин мындан аркы өнүгүшүнө жана парламенттер аралык кызматташуусунун бекемделишине өбөлгө түзөт деп үмүт кылабыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Тажикстан Республикасынын Majlisine намаяндаган Majlisi алиге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кайрылуусунун долбоорун карап чыгып төмөнкүдөй чечимге келди. Биринчи, Тажикстан Республикасынын Majlisine намаяндаган Majlisi алиге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кайрылуусунун долбоору жактырылсын. Экинчи, Тажикстан Республикасынын Majlisine намаяндаган Majlisi алиге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кайрылуусунун долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин. Уважаемый Аскар Акаевич, уважаемый специальный представитель Генерального секретаря ООН господин Герт Дитрих Мерем, уважаемые представители стран наблюдатели, уважаемые соотечественники, дамы и господа. Прежде всего хотел бы выразить мою искреннюю признательность лично вам, Аскар Акаевич, и в вашем лице всему братскому народу Кыргызстана за предоставленную нам возможность провести сегодняшнюю встречу, нашу встречу в гостеприимном Бишкеке. Наши народы связаны не только общность границ, но и исчисляемые столетиями исторические, культурные и духовные связи.
Возможно, это и является объяснением того, что руководство Кыргызстана еще в 1992 году изначально проявив искреннюю заинтересованность в политическом разрешении наших проблем, первым направило в Таджикистан свою миротворческую делегацию. Хотел бы отметить, что руководство Кыргызстана всегда отличало взвешенность и доброжелательность в подходе к таджикской проблеме. Уважаемые друзья, межтаджикские переговоры подходят к заключительному этапу восстановления мира, стабильности и гражданского согласия на многострадальной таджикской земле. В последние месяцы в результате политической воли и гибкости, проявленной сторонами на встречах в Москве, Холсте, Тегеране и Мешхеде, наметился ощутимый прогресс на межтаджикских переговорах. Главным реальным достижением всего этого является сохраняющееся вот уже более 5 месяцев состояние перемирия в бывших зонах вооруженного противостояния. Подписаны наиболее важные документы, в числе которых протокол по военным вопросам и положение о комиссии по национальному примирению, которое призвано реализовать договоренности, достигнутые в ходе межтаджикского диалога, способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопрощения, налаживанию широкого диалога различных политических сил страны в интересах восстановления и укрепления гражданского согласия в Таджикистане. Народ Таджикистана увидел в этих документах реальную возможность осуществления своих надежд на мирную жизнь для созидательного труда во имя строительства нового суверенного Таджикистана. Сегодня все уже осознают, что мирному диалогу нет альтернативы. Поэтому мы прибыли в Бишкек с твердым намерением преодолеть оставшиеся разногласия во имя высших интересов народов Таджикистана, их стремление к консолидации, возрождению и процветанию своей Родины. Надеемся, что ради этих высоких целей нам удалось сохранить атмосферу доверия и взаимопонимания, которая установилась в диалоге с нашими соотечественниками, и на этой почве найти пути компромиссного решения оставшихся вопросов. И сегодня, благодаря нашей общей твердой воле, при активном содействии моего брата Аскара Акаевича, президента Кыргызской республики, и больших посреднических усилий спецпредставителя ООН господина Мерема, нам удалось подписать 2 важных документа. Это Бишкекский меморандум и протокол по политическим вопросам. Подписание этих документов мы рассматриваем как существенный прорыв на завершающем этапе межтаджикского переговорного процесса. Мы очень близки к своей благородной цели. Осталось лишь сделать еще один шаг ради спокойствия своей страны. Уверен, что наша встреча в этом прекрасном зеленом городе Бишкеке ускорит начало деятельности комиссии по национальному примирению. В заключение хотел бы еще раз выразить искреннюю благодарность глубокоуважаемому Аскару Акаевичу, специальному представителю генерального секретаря ООН господину Дитриху Мерему, представителям стран-наблюдателей на межтаджикских переговорах за их моральную поддержку и усилия, направленные на скорейшее достижение мира и стабильности на многострадальной таджикской земле. Спасибо. Спасибо огромное вам.